саламатсыздарбы урматтуу энелер. Капыр Мадаминов агайыбыздын «Ата энелер сиздер үчүн» китебинен тема өспүрүм курак 11-15 жаш. Бул курак балалыктан чоңдор катарына өтүү курагы. Өспүрүм өзүн чоңдой сезет, бирок ал азырынча өспүрүм. Чоңдор да аларга ушундай мамиле жасашат. Бала бул мезгилде тез өсөт, дени бою чыңалат. Ал өзүнөн чоң адамдын күчүн сезет. Органдарынын гармониялуу өсүүсүндө диспропорция болот. Ошол себептүү кээде ал ачуулуу, ой кыялы чачыранды, ишмердүүлүгү кээде төмөн болот. Жыныстык жетилүү белгилери башталат. Жүрөк өтө кубаттуу, күчтүү иштейт. Алар орой сөз көтөрбөс болуп калышат. Өспүрүм өзүнүн ички дүйнөсү, сезими, ойлору менен жашай баштайт. Ушундай мезгилде өспүрүмдү туура түшүнүп, анын ойлорун, сезимин урматтоо зарыл. Алар үчүн досторунун пикири маанилүү болуп калат. Аларды түрдүү иримдерге, спортко, үй иштерине жардамга тартуу пайдалуу. Өспүрүмдү оюн угуу керек. Аларга жакпаган ойлорду, иштерди айтуу алар менен конфликтке алып барат. Ата энелер менен мугалимдер биргеликте өспүрүмдү билимге кызыктырып, туура талап коюп, бул проблеманы чечсек болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Даярдаган Маматова Рахат.